Ассаламу алейкум достор, байкелер жана инилер. Менде жакшы жаңылык бар. Кимде ким реестрге түшкөн болсо, реестр отмена болот экен понедельниктен баштап. Картаңар култанган болсо, карта иштей баштайт экен деп айтат деп ойлодуңар да. Тамаша. Достор, бирок канчалык чындыгы бар WhatsApp группада тарап жүрөт. Реестрдан ушул закону отмена болот экен деп азыр ушул жерге голосовойн калтырам. Салам алейкум жигиттер. Бир жаңылык уктум. Картасы заблок болуп рейске немеге түшүп калгандар понедельниктен отмен болот экен. Бул законду жокко чыгарат экен. Бүгүн укам барган экен. Болду, понедельниктен бардыгы карта кайрадан иштеп баштайт. Бул законду жок, бул закон болбойт эми деп айтыптыр. Кете бергиле дептир. Эми ушинтип уктум мен да билбейм, понедельникти көрөбүз го Кудай буйрса. Достор, реестрга кайсы основания менен, кайсыл документ, эмне причина менен түшүп калгандар болсо, МВДга барып кайрылып, аны билип, кайра документин тактап барып атышат. Бир нерсени угуп калып мен өзүм лично реестрга түшүп калгам деп видео чыгардым эле алгачкы видеодо. Ошол причинаны МВДга эле жазып билип алсаңар болот экен. 48 сааттын ичинде 3 күн дейт. Мен кече жазгам МВДга обращение. Ошол ответ 3 күн ичинде келет дейт. Же болбосо 48 саат рабочий саатта келет экен. Жок. Ошону кантип өзүңүздөр заявление жазып МВДга отправка кылсаңар болот. Мен силерге азыр видеосун калтырам. Алыстабай видеону көрүп туруңуздар.
мекендештер, жакшы ниет жарым ырыс дечүдөй бир жакшы жаңылык кабар болоттур. Ошол мен өзүм билген информация менен бөлүшүп турам. Көрүшкөнчө кийинки видеого чейин баарыңарга ассаламу алейкум.